Ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи болбой калды. Аны кызматка дайындоо боюнча буйрук жокко чыгарылганын Суперкейжиге Маданият, маалымат жана туризм министри тастыктады. Самара Каримованы музыкалык окуу жайга жетекчи кылып дайындоо боюнча буйрукка мага чейин министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Бактыбек Секимов кол койгон. Бирок анда мыйзам бузуулар болгон экен. Ошондуктан иликтеп чыгып аны жокко чыгардым деген Жамангулов. Каримованы музыкалык окуу жайга жетекчи кылып дайындоо боюнча буйрук 24-октябрда чыгып, ал эмгек жамаат менен расмий түрдө тааныштырылган болчу. Ал жаңы дайындалган кызматта 1 күн иштеди. Жетекчилик кызматка дайындалуусу жокко чыгарылгандан кийин Самара Каримова аталган окуу жайды 2 жыл аралыгында оңдоп коем деген ою болгонун билдирди. Менин кичинекей кызматка келишим көп адамдын уйкусун бузат экен. Өзүмдүн кадырымды дагы бир жолу сездим. Мен деген оңой адам эмес экенмин деген ырчайым. Каримова буга чейин да Сулайман Тоо музейине директор болуп дайындалган. Бирок көптөгөн талкуулардан жана сын пикирлерден кийин кызматтан баш тарткан.